Саламатсызбы? Эгер биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, каналга катталып коюңуз. Ассаламу алейкум. Амансыздарбы кыргызстандыктар? Менин аты жөнүм Жергал Чоянов. Мен бул видео кайрылуу менен ушул Баткенде агитация кылып жүргөн Атамекен партиясынын лидери жана ошондой эле Атамекен партиясы азыркы учурда агитация кылып жүрөт Баткенде. Мен бир постун окуп калдым. Баткендин жолдору айрылып жаман болуп кетиптир. Ошентип ошол жолду карап ичи ооруптур Өмүрбек Черкешевичтин. Анда менде мындай бир суроо пайда болот да. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич Текебаев, сиз эмне үчүн кечеги каргашалуу окуя болду Баткенде? Ошондо эмне үчүн барбадыңыз ошол жергечи? Ошол жерге барып эмне үчүн элдин ал акыбалын сурабадыңыз? Эмне үчүн ошол жерге барып ыйлап аткан жаштардын башын сылабадыңыз? Бир туугандарын жоготкондордун. Эми мен сизди мындай бир саясатта саясатчы катары мен сизди сыйлаймын. Ооба. Бирок сиз ушундай агитация убагында барып алып туруп, ой, жолуңар жаман экен, ой, бу эми тоону обещать этип атасыңар да. Мындай кылыш керек, жок. Ошол нерсени айткандан мурун аткарыш керек. Адам аткарыш керек. Андан кийин айтыш керек. Бул менин жеке пикирим. Жана ошондой эле сиздердин командаңыздарда Али Токтакунов деген мен ал баланы аябай сыйлайм. Ооба. Өтө мындай акылы жеткен, грамотный десек болот, журналист. Иликтөө тараптан жакшы, сөз жок. Мен сыйлайм. Бирок Али Токтакуновго дагы бир суроом бар эле. Сиз мына коррупционерлердин бетин ачып жүрөсүз, ушундай кылып бир иш кылып жакшы бир мындай натыйжаларды көрүп атабыз, кылып атасыз. Бирок сизге дагы бир суроо, эмне үчүн сиз дача сууну көтөрбөй атасыз? Дача сууда канча адам өлүп калбады беле? Авария болупчу самолет. Эмнеге сиз ошол нерсени иликтеп, ошол нерсени көтөрбөй атасыз? Сиз дагы адилеттүүлүктү сүйлөп жүргөн инсансыз да. Мен сизге ошондой кайрылып атам. Эмне үчүн ошол мына мурунку ошол Атамбаевдин дейбиз, дагы кимдер бар? Кыскасы көп коррупционерлерчи. Ошол Атамбаевдин эле дача суусун эмне үчүн көтөрбөй атасыз дейм да. Ошону көтөрүп койсоңуз болот го. Мында адилеттүүлүк караш керек да, туурабы? Иликтөөнү да кылганда адилеттүү кылыш керек. Ошол менин кайрылуум. Анан урматтуу Баткендин эли, сиздер караңыздар, кимдерди шайлап атасыздар. Алар кооз сүйлөп, жакшына туруп сүйлөп туруп кетсе, эртең шоорлуу элим өзүңөр эле каласыңар ошол жерде. Ошол жерде тополоң болгондо көрдү, ким барды, ким барбады. Сиздерге күйө турган инсандар барды ошол жерге. Ошол жерде башынан мына мен дагы жүрдүм. Ошо Баткендин кулуну болгон силердин уулуңар ошол жерде Канат Ахмедов Канат деген уулуңар жүрдү. Азыркы учурда ал дагы талапкерлигин койду депутаттыкка. Ошого чыган жигиттериңерди шайлап алсаңар деп эле айтамын менчи. Анан кийин каяктагы эле бир кооз сүйлөп, өздөрүнчө эле бир билбейм, мындай адамдарга түшүнбөйм. Мына адилеттүүлүктү карайлы да, туурабы? Ошол мен айтайын дегеним. Канатбек Ахмедов деген сиздердин кулуңуздар, ал бала мурунку чакырышса дагы койгон эле. Бирок мынасында өзү азыркы учурда действующий депутат. Кудай буйруса кечегидей барып эле жаңы кирип эле маселелерди көтөрдү. Кудай буйруса бул бала көп нерселер чечет. Кудай кааласа. Ошол Баткен эли сиздерге кайрылым ушул. Бул агитация эмес. Мен агитацияны кудай буйруса бир баштайбыз биз дагычы. Бул мындай бир сөздүн үстүнөн келген сөз. Ошол сиздерге кайрылым. Бар болуңуздар. Ассаламу алейкум.